Бактылуу жубайлар турмушта болгон окуядан алынды. Жоомарт менен Айнуранын сүйүүсү башында эле жомоктогудай болгон эмес. Тескерисинче алардын жолу оор сыноолордон өтүп, акырында гана чыныгы бакыттын даамын сезишкен. Жоомарт кичинекей айылда чоңойгон жөнөкөй жигит болчу. Атасы эрте каза болуп, апасы жалгыз аны чоңойтуп, турмуштун бардык оорчулугун чон төресинен өткөргөн. Ошол себептен Жоомарт жаш сайынан эле жоопкерчиликти сезе билген, эмгекти сүйгөн жигит болуп өстү. Айнура болсо шаарда чоңойгон, билимдүү, бирок жүрөгү назик кыз эле. Ал ар дайым чыныгы сүйүүнү кыялданчу. Бирок турмуш аны бир нече жолу сыноодон өткөргөн. Бир жолу ал бир жигитти жакшы көрүп, ага ишенди. Бирок ал Айнуранын ишеничин актабай алданып калган соң, эч ким менен мындан ары жакын мамиледе болгусу келбей, ал жүрөгүн жабык кармап жашоону чечкен. Жоомарт экөөнүн жолу кокусунан кесилишти. Бир күн Айнура жумуштан чыгып, автобусту күтүп турган. Кеч күз, аба суук, шамал катуу согуп турган учур эле. Ушул маалда ал аялдамадагы отургучтан турайын дегенде, анын сумкасынан документтери учуп кетип, жол жээгине чачырап калды. Каршы терши өткөн адамдар. Айнура шашкалактап олтура калып, кагаздарын жыйнай баштады. Шашпаңыз чоң кыз, мен дагы жардам берейин деген үн чыкты. Арт жактан бир жигит жакын келип, учуп кеткен кагаздарды терип баштады. Бул Жоомарт болчу. Рахмат сизге, деди Айнура бир аз уялып. Эч нерсе эмес, деп жылмайды Жоомарт. Шамал бүгүн эч кимди аябайт окшойт, деп сөз кыла кетти. Ошол күндөн кийин экөө бир нече жолу кокусунан жолугуп калышты. Башында жөн гана саламдашып өтүшсө, бара-бара сүйлөшүп, бири-бирин жакындан таанып калышты. Жоомарт Айнурага өзүнүн жөнөкөйлүгү, чынчылдыгы менен жагып баратты. Ал эч качан жалган сүйлөбөй тургандыгын байкады. Ар бир сөзү чын жүрөктөн чыгат эле чынында. Айнура болсо Жоомартка мээримдүү, назик мүнөзү, камкордугу менен жакты. Бир күнү Жоомарт ага ачык айтты. Айнура, мен сенин жаныңда өзүмдү абдан башкача сезем. Сен барда ишенесиңби? Бардыгы тең жеңил болуп кетет. Айнура унчукпай калды. Анын жүрөгү эмнегедир дүпүлдөп, коркуп тургандай дагы сезим болду. Мен, деди ал акырын. Мен кайрадан ишенүүдөн корком. Жоомарт шашкан жок. Мен сенден дароо жооп күтпөйм, болгону мага мүмкүнчүлүк бер дегеним. Мен сенин ишеничиңди актаймын, Айнура. Ошол күндөн баштап алардын мамилеси жай, бирок бекем өнүгө баштады. Бирок бакытка жетчү жол түз эмес экен. Жоомарт шаарга жаңы эле келип иштеп баштаган. Анын маянасы аз. Батирге акча төлөө кыйын. Айнура болсо жакшы жумушта иштечү. Айрым учурда адамдар, Айнура, сен андан бир топ эле алдыдасың го, жакшынакайсың, татыктуусуң, дешчү. Бул сөздөр Айнуранын кулагына тийбей койгон жок. Бир күн ал Жоомартка айтты. Жоомарт, билесиңби, биздин экөөбүздүн деңгээлибиз эки башка сыяктуу. Балким биз туура эмес чечим кылып жатабыз. Жоомарт бир аз унчукпай турду. Анан жай гана жооп берди. Билесиңби Айнура, акча деген бүгүн бар, эртең жок. Бирок адамдын жүрөгү өзгөрбөйт. Эгер сен үчүн байлык маанилүү болсо, мен анда азыр деле кетип калам. Айнура тым-тырс унчукпай турду да көзүнө жаш алды. Жок, Жоомарт, маселе анда эмес. Мен жөн гана коркуп жатам. Анда сен коркпо, такыр коркпо.
Биз чогуу болсок баарын жеңебиз. Бардык кыйынчылыктарды жеңип өтөбүз. Ушул сөздөр анын жүрөгүнө жетти. Ошентип алар бир чечимге келип баш кошушту. Албетте, алгачкы жылдары оор болду. Акча жетпей, кээде бир нанды бөлүшүп жеген күндөр да болду. Бирок алар эч качан бири-бирин күнөөлөгөн жок. Бир жолу Айнура катуу ооруп калды. Дары дармекке акча жок эле. Жоомарт өзүнүн жалгыз баалуу буюмун, апасынан калган саатын сатып жиберди. Айнура бул жөнүндө кийин билди. Жоомарт, эмне үчүн мага айткан жоксуң? Апамдан калган жалгыз баалуу буюмду сатып. Ал көзүнө жаш алды. Айнура, билесиңби, сенин ден соолугуң буюмдан дагы, канча баалуу буюмдан дагы абдан маанилүү, жогору турат, деди Жоомарт жай гана. Ошол күнү Айнура чыныгы сүйүү эмне экендигин толук түшүндү. Арадан жылдар өттү. Жоомарт өзүнүн эмгеги менен акырындап ийгиликке жетти. Кичинекей жумуштан баштап, кийин өзүнүн чакан бизнесин ачты. Айнура дагы аны ар дайым колдоп, жанында болду. Алар чоң үй сатып алышты. Балдары төрөлдү, үйдө күлкү жаңырып, жылуулук пайда болду. Бирок эң башкысы, алардын ортосундагы мамиле өзгөргөн жок. Көп жыл өткөндөн кийин бир кечте экөө короодо эс алып отурушкан. Эсиңдеби, Айнура? Биринчи жолу кагаздарың учуп кеткен күн? деп күлдү Жоомарт. Айнура дагы жылмайды. Ооба десең, эгер ошол шамал болбосо, балким биз жолукмак эместирбиз. Демек шамалга рахмат айтышыбыз керек экен. Кандай дейсиң? деди Жоомарт тамаша аралаш. Айнура анын колун кармады. Мен бактылуумун, а мен дагы. Ушинтип алар байлык эмес, бири-бирине таянып жашашты. Кыйынчылыкта качпай бирге турушту. Албетте, таарынышкан күндөр да болду, бирок эч качан бири-биринен алыстап бөлүнүүнү ойлошкон жок. Анткени алар түшүнгөн, чыныгы бакыт идеалдуу жашоодо эмес, чыныгы бакыт жаныңда сени түшүнгөн, колдогон, эч качан сени таштабаган адам болгондо гана. Ошентип Жоомарт менен Айнура эл айткандай бактылуу жубайлар болуп калышты. Бирок алардын бактысы сырттан көрүнгөн кооздук эмес эле. Ал сабыр, ишеним, сүйүү жана биргеликтин жыйынтыгы болчу. Жана дал ушундай бакыт эң бекем, эң узакка созулган бакыт болуп эсептелинет.